Африка экиге бөлүнүп калышы мүмкүнбү? Кенияда пайда болгон бул чоң жаракалар ондогон жылдарга созулган илимий талаш-тартыштарды кайрадан жандантты. Геологдор бул жаракалар эрозиядан улам пайда болушу мүмкүн деп ойлогону менен алардын жайгашкан орду талкууларга жем таштады. Жарака Эфиопиядан Мозамбикке чейин созулган 3500 километрдик Чыгыш Африка жарыгында жайгашкан. Эксперттердин айтымында, Нубия жана Сомали деп аталган эки тектоникалык плиталар акырындык менен ажыраган сайын жарака чоңоюп баратат. 10 миллиондогон жылдар өтүп, акыр аягында Африканын чоң бөлүгү бөлүнүп кетиши мүмкүн. GPS-тик өлчөөлөр жарака жылына 7 миллиметрге чейин кеңейип жатканын көрсөтүп турат. Бул адам тырмагынын өсүү ылдамдыгынан 5 эсе жай. Демек, дүрбөлөңгө түшүүнүн кереги жок. Пангея суперконтиненти болжол менен 200 миллион жыл мурун бөлүнө баштап, акыры биз бүгүнкү күндө жашап жаткан жерлер пайда болгон. Бирок геологдор арасында Африкада дагы бир толук бөлүнүү кайталанабы же жокпу деген талкуулар бар. Кандай болбосун, ал жакын арада болбойт.